ба балдар? Бар болуңуз эжеке. Балдар, маанайыңар кандай? Жакшы. Анда эмесе экранга көңүл бурабыз. Саламатсыздарбы балдар? Баарыбыз жымайууну баштайбыз. Маанайла жакшыбы? Анда сабакты баштайбыз. Балдар, биз бүгүн адабий окуу сабагын өтөбүз. Мага жардамга бир окуучу керек. Ким келет? Жакшы. Мындай алабыз. Мына боек менен, мына суга салып туруп, боек менен мына жерди мындай анан боейсуң, а? Кана көрөбүз. Жакшылап боей бер. Ана, боей. Балдар, көрдүңөрбү? Кандай сөздөр жазылып турат? Окуйбуз чогуу. Үзүлбөй калган гүлдөр. Азаматсыңар, жакшы. Бар, отура кой. Эмесе биздин темабыз үзүлбөй. Үзүлбөй. Балдар, бүгүн адабий окуудан ушул теманы өтөбүз. Үзүлбөй калган гүлдөр. Балдар, бүгүнкү сабактын максаты аңгеменин маанисин түшүнүп айтып бере аласыңар. Ойлонуп, сөз байлыктарын өстүрө аласыңар. Анан гүлдөргө кандай мамиле жасоону үйрөнүп биле аласыңар. Балдар, азыр кайсыл мезгил? Жаз. Жакшы. Жаз мезгилинде кайсыл гүлдөр чыгат? Жаз мезгилинде эң алгач байчажакай гүлү чыгат. Азамат, жакшы. Дагы кимдер билет? Айтат дагы? Жаз мезгилинде эң алгачкы сары гүлдөр чыгат. Жакшы, Азамат. Балдар, эми баалоо көрсөткүчү боюнча тааныштыра кетейин. Көңүл бургула. Теманын маанисин терең түшүнүп, негизги ойду айта алса, турмуш менен байланыштырса, ал окуучу 5 деген баага эмне болот экен? Ээ болот экен, а? Теманын негизги оюн түшүнүп, бирок толук айтып бере албаса, ал окуучу 4 деген баага ээ болот экен. Теманын үстүртөн түшүнүп, топтогу тапшырмаларды толук топто катышпаса эмне болот экен? 3 деген баага ээ болот экен. Ошондуктан баарыңарды толук катышууга чакырамын. Жакшы. Эмесе экранга көңүл бурабыз, балдар. Балдар, экрандагы аңгемени көрдүңөрбү? Эмне жөнүндө айтылып жатат? Ким айта алат? Ал гүлдөр ал гүл нааразы болуп туруп, кара бактылуу жашап калды. Кана балдар, ким толуктай алат? Мен Үзүлгөн гүлдөр жерге жатып курап калышты. Үзүлбөгөн гүлдөр жайнап калышты. Балдар, азыркы көргөн аңгеме боюнча да бир суроом бар. Гүлдөрдүн баарын үзүп салышыбыз керекпи? Кана? Жаратылышыбызды коргошубуз керек. Гүлдөрдү үзбөшүбүз керек. Ой, Азамат, демек гүлдөрдү үзбөшүбүз керек экен, балдар. Азыр балдар, ушул аңгеме боюнча бекеттер стратегиясын колдонуп, силерге тапшырма берем. Силер болсо чыгарманын дарагын даярдайсыңар. Силер болсо катылган сөздөрдү табасыңар. Балдар, система боюнча гүлдөрдү кантип өстүрөбүз, ошону көрсөтөсүңөр,
Балдар, силер ушул аңгеме боюнча чыгарма даярдап бересиңер. Буну колдоносуңар силер, а? Эмесе балдар даярданып бүттүкпү? Кана эмесе топтор биргеликте чыгып аткара бергиле. Даярдаган чыгарманын дарагы боюнча даярдыңарды айта бергиле. Анда жаз мезгили болчу. Жакшы. Гүлдөр мактанып жатышты эле. Мен коозмун, мен жыпар жыттуумун. Тентек балдар гүлдөрдү үзүп кетишти эле. Үзүлбөй калган гүлдөр сүйүнүштү, үзүлүп калган гүлдөр болсо жерге курап жатып калышты. Жакшы, азаматтар, аябай сонун даярдамсыңар. Кол чаап коелучу балдар. Жакшы. Демек түшүндүңөр, а? Кел. Кезек экинчи топко келди, балдар. Катылган сөздөр боюнча. Кана эмесе балдар, кегилечи? Эмесе даярдаган презентацияң боюнча айта берсең болот. Биздин топко калтырылган сөздөр тапшырма берилди. Күндөрдүн биринде топ балдар кыздар тоого эсалганы келишти. Алар теребелерге тооло жадыран миң сан гүлдөрдү көрүштү. Жакшы. Буга чейин өздөрүнүн короосунда өскөн же гүлдөрдүн гана базарында сатылган көрүшпөсө мынчалык ажайып коздукка жер бетине толо көрүшпөгөн эле. Азамат, жакшы. Ошондо бул жерде кайсыл сөздөр катылган экен? Топ, Жакшы. тоого эсалганы Жакшы. келишти. Азамат. Буга короосунда жана сатылган. Азамат, балдар туура тааппы? Ооба. Азамат, жакшы. Кол чаап коебуз, а? Отура берсеңер болот. Жакшы. Кийинки кезек Бизге берилген тапшырма аңгемени олуштуруп аткарып берүү. Жадырап жаз келген убак эле. Жер бети түркүн гүлгө оронуп турган. Гүлдөр болсо бири-бирине мактанып, Мен жыпар-жыттумун, мен узунмун, мен татынакаймын. Мен канаябайчы, мен татынакаймын. күндөрдүн биринде топ балдар кыздар тоого эс алганы келишти. Алар теребелге толо жадырган миң сан гүлдөрдү көрүштү. Буга чейин өзүлөрүнүн короосунда өскөн же базарларда сатылган гүлдөрдү эле көрүшпөсө, мынчалык жер бетине толо ажайып коздукту көрүшпөгөн эле. Айы, булар мынча кооз гүлдөр. Мен деле бир кучак терип кетсем, апам атама берсем, атам апам мага рахмат айтат да. Мен да бир кучак гүлдөр терип кетем, эртең байрамда досторума белек кылам. Бири-бирине суктанып, көркүнө, жыпар жытына мактанган гүлдөр тигинтип тентек балдар кыздар үзүп кетерин билген эмес. Бирок бул балдардан корушкан деле жок. Тескерисинче, жанындагы гүлдү үзүп кетип, өзүнүн калып калганына арданып, Мен ушунчалык эле татынакай эмесминби? Мени досуна белек кылса жарабаймынбы? Мен жыпар-жыттуу эмесминби? дешип намыстанып, ал тургай шолоктоп ыйлап жатышты. Көрдүңөрбү балдар? Талаада өскөн гүлдөрдү үзсө болбойт. Алар жамгыр жааганда, таза абада аябай сонун болуп, жыпар жыттуу болуп өсөт. Ой балдар, аябай сонун даярдамсыңар. Ушул үчүнчү топко кол чаап коелучу балдар. Аябай сонун даярдамсыңар, азаматсыңар. Кийинки кезек 4-чү топко берилет. Кана, балдар отура бергилесиздер. Жакшы. Биздин топко гүл өстүрүү тапшырмасы берилди. Бул роза гүлү мол бутактарын күзүндө толук ээп койсо, жазында буркурап сонун роза гүлү болуп өсөт. Бул роза гүлүн үйдүн алдына, эшиктин алдына эксе, сонун болуп буркурап
өсүп калат. Жакшы. Канча жолу суу алыш керек экен? Кандай суу алышын айтсың? 1-2 күндө бир мал суу куюш керек. Жакшы, Азамат. Бул гүлдүн аты 5 күн. Бул аябай көп суу ичет. Айын бир күнүнө жарым стакандан суу куюп туруш керек. Жакшы. Эмне себептен 5 күнү деп айтылган? Бул аябай гүлдөп турат. Жакшы. Буну тамыры менен өстүрөбү, бутагы менен өстүрөбү же болбосо уругунанбы? Уругунан дагы өстүрсө болот, тамырынан дагы өстүрсө болот. Кезек Арнаска берилди. Арнас кана эмесе айта койчу. Бул гүл соолуп калган жана куурап калган гүл күндө суу куйбай койсо ушинтип куурап калат. Анын үчүн суу куюп туруш керек. Келгиле достор, жаратылышка аяр мамиле жасайлы. Азаматсыңар балдар, аябай сонун даярданыпсыңар. Балдар, аябай чарчап калдыңар, Эмесе эс алып алайлы. Экранга көңүл бурабыз, ордубуздан турабыз. Балдар, сабагыбызды бышыктайбыз. Экранга көңүл бургула. Gülleri kanti basırı gereken. Балдар, гүлдөрдү кантип асыроо керек экен деген суроо берилип жатат. Ким жооп берет, сенби? Гүлдү сугарып туруш керек, анан үзбөш керек. Азамат, жакшы. Экинчи суроого көңүл бурабыз, балдар. Kantilenme için sevinçti. Гүлдөр эмне үчүн сүйүнүштү дейт? Ким жооп берет, балдар? Жакшы. Гүлдөр үзүлбөй калган үчүн сүйүнүштү. Азамат, жакшы. Үчүнчү суроого көңүл бурабыз, балдар. Kanday faydalanıp koyarken. Bağda. Кандай пайдасы бар экен гүлдөрдүн? Ким жооп берет? Нурислам? Гүлдүн барса, берек кырыш үчүн жана жаратылышты коз кырыш үчүн пайдаланса болот. Жана адамдарды кубантыш үчүн. Азаматсың, жакшы. Акыркы суроо, балдар. Кана экранга көңүл бурабыз. Gülleri ne için kadar boğuştu? Ben жалгызмын, жалгыз жаап жатат, эч ким жок. Гүлдөр эмне үчүн капа болуш дейт? Ким жооп берет? Ким жооп берет? Таткайым, Азамат. Гүлдөр мени үзүп кетпедиңер деп капа болушту. Азаматсыңар, балдар. Дагы кимдер жооп берет? Арузат, Азамат. Мен коз эмесминби деп билешти. Жакшы. Туурабы, балдар? Азаматтар, жакшы. Эми сабагыбызды жыйынтыктайбыз, балдар. Сабактын натыйжасына кезек келди, балдар. Аңгемени айтып түшүнүп бере алдыңар, балдар? Ролдоштуруп айтып бере алдыңар. Табигатты коргой алабызбы? Азаматсыңар, балдар. Бүгүн сабакка активдүү катыштыңар. Мен силерге сыйкырдуу сөздөр менен буларды бермекчимин. Азаматсың. Сен мыктысың. Мыкты окуучу. Азаматсың сен. Сен дагы азаматсың. Сен мыкты окуучусуң. Сага ишенем. Сага дагы ишенем. Сен азаматсың. Сен күчтүүсүң. Сен мыктысың. Сен күчтүүсүң. Генийсиң. Акылдуумсуң. Мыктысың. Генийсиң. Мыктысың. Акылдуумсуң. Сага ишенем. Акылдуумсуң. Азаматсың. Балдар, бүгүнкү тапшырма, бүгүнкү аңгеме боюнча жумуш дептериңерге иштеп келесиңер. Сабагыбыз жыйынтыкталды. Саламатта баргыла. Бопту, жакшы баргыла.